2021 кыдырууга ылайыктуу мыкты өлкөлөр аныкталды. National Geographic журналынын эксперттери 2021 туристтер келүүгө арзый турган өлкөлөрдүн рейтингин жарыялады. Бул тууралуу басманын сайтында маалымдалды. Бул жылы номинациялар туруктуу өнүгүп жаткан өлкө, жаратылышы кооз аймак, укмуштуу окуяларга бай мамлекет, маданият жана тарыхтын мекени, үй бүлөлүк саякатка ылайыктуу деп 5 категорияга бөлүнгөн. Улуу Британия дароо эле бир нече багыт боюнча алдыңкы 25 орунга кирди. Маселен, Британиянын чыгыштагы Кавентри шаары маданият жана тарых категориясында, Англиянын жээгиндеги басуу маршруту үй бүлөлүк саякат категориясында алдыңкы орунду ээледи жана Шотландия калыстар тобу тарабынан жаратылыштын кооздугу жагынан эң кооз аймак деп табылды. Ошондой эле Финляндия, Греция, Дания, Жаңы Каледония, Германия, Африка жана АКШнын Колорадо штаты туруктуу өнүгүү категориясына киргени белгилүү. Ошол эле учурда Улуу Британия, Түштүк Африка, Мичиган, Канада, Бразилия жана Австралия жаратылыш категориясына киргизилген. Укмуштуу окуяларга бай өлкөлөрдүн катарына Гренландия, Антарктида, Доминика, Грузия, Аргентина жана Түркия кирсе, ал эми Улуу Британия, Португалия, Гуамайленд, Нью-Мексико, Испания, Түштүк Корея, Оклахома жана Кытай маданият жана тарых номинациясына татыды. National Geographic адистери үй бүлөлүк саякат үчүн Черногория, Япония, Улуу Британия, Румыния, Флорида, Венгрия жана Канаданы тандашты. Ноябрь айынын башында австралиялык Lonely Planet басмаканасынын адистери 2021 жылдагы эң мыкты саякаттоочу жерлердин тизмесин түзүшкөн. Тизмедеги мыкты орундардын катарына Швеция, Палау, Греция, Антигуа жана Барбуда, Руанда кирген.